Türkiye Madaniyat жана Turizm Ministrliğinin Sufi muzikалық тобы. Тосып алыңыздар. Түрк дүйнөсүндө Мевлана биздин жол башчы деген ат менен белгилүү. Ал негиздеген дербиштердин ааламды айланткан бийи Түркияда кеңири таанымал. Жыл сайын декабрь айында ушундай аталыштагы фестиваль Konya шаарында өтүп турат. Muhterem dostlar, sizlere ana yurt Türkiye'den ata yurt Kırgızistan'a selam getirdim. Hazreti Mevlana 13. yüzyılda Horasan'ın Böl bölgesinde dünyaya gelmiştir. Азирети Мевлана 13-кылымда Хорасандын Бех аймагында туулган. 10 жашка толгондо үй бүлөсү менен Анадолуга келип, Селчук султандын чакыруусу менен Конянга жайгашкан. Ал чыгармаларында өзү менен ынтымакташуу, жараткан берген сыноолордон өтүүдөгү инсандык улуу касиетти сактап калуунун сырларын айткан. Diren ve hoşgörülü. Мевлана араб тилинен которгондо эге биз кожоюнубуз деген маанини камтыйт. Мезгилинде чыгарма жазган мартабалуу адамдар өз мекенин жашыруун ат катары пайдаланышкандыктан Мухаммед Жалалидин шарттуу түрдө Руми деген кошумча атка ээ болгон. Анткени өзгө элдер Мевлана жашап өткөн бүгүнкү Анадолу чөлкөмүн ал кезде Рум жергеси деп аташкан. Орточо 1 саатка созулган семанын салтанатынын 15 гана мүнөтүн жасай алабыз. Ата бабаларыбыздын жерин басканыбызга Аллахка шүгүр айтабыз. Дос ананда тууган деп санаган кыргыз элине чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Dost ve kardeş Kırgız halkına nazik davetleri için çok teşekkür ederiz. Çok Rahman. Сема мааниси терең бир зикир чалуу. Ал ынсаптуу болуу менен тазалыкка үндөйт. Сема зенин колунун жаңсаганы Аллахтын жалгыздыгын билдирет. Ага өтүп жатканда колун ачып, оң колун асманга, көккө каратып, сол колун жерге жаңсайт. Анын мындай кыймылы Аллахтан алып калкка берүүнү түшүндүрөт. Мевлана өлүм күнүн кайра жаралуу күнү. Бул дүйнө менен коштошкон соң Кудай менен жолугушуу күтүп турат деп билген. Бул күн дербиштердин Сема деп аталган бии менен дүйнөгө көбүрөөк таанымал. Бий ритуалдык медитациядан турат. Чимирилүү менен аткарылган бий аркылуу Кудайга жакындоого болот деп билишет. Биз дагы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда аталган бийди жакындан көрүп ортоктош болдук.
жолу күбө болуп жаткан адамга дербиштердин бийи зеригиштүү сезилет. Чимириле бийлеп жаткандарды карап олтуруп, башың айланып, ооруп чыгышы да мүмкүн. Анткени качан кулап түшөт экен деп тынчсызданасың. Көрсө дербиштер бул бийди үйрөнүү үчүн атайын мектепке барып, жылдап машыгышат тура. Сема бийинен ар бир адам өз деңгээлине жараша таасир алышы мүмкүн. Бирок дербиштердин толкунун кармай алсаң, алардын ыргагына түшө алсаң, чынында башка бир дүйнөгө жол алгандай болосуң. Айтымында мээңди ээлеген маселелер из жашырып, жан дүйнөңдү ээлеп жаткан сезимдер ойгонгондой туюлат. Мевлананын дагы бир миссиясы ушундай болгондуктан ал өмүр бою адамзатка сабырдуулук, билим, ишеним жана тарбиянын маанилүүлүгүн жеткирүүгө аракет кылган. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة